Күнүгө алмашып турат. Ондон эмеси менен покупка продажасы. 1 граммдан баштап 1 килограммга чейин электронный. Анан кийин бул курстан кийин компания кандай иштейт, график работы ошондо алмашып чыгарып коебуз. Пока бизде магазин бар. Сатып алуусу 8000 сатып алуусу канча экен? 8400 бирдек экен, 1 граммы. 8429 экен. Продажа 8471. Покупка, пакет. Кайра силер аласыңар да. Оода. Мисалы, клиент кайра өткөрсө келип аласыңар. Кайра сатканы 400. Эбиде салмасқа турат. Камера менен чыгып турат. Бул 1 грамм, 2 грамм, 5 грамм, 10 грамм, 100 грамм, 50 грамм, унций и 20 грамм. Анан килограмм. Килограмм мондел жасалды, сертификат менен. 1 килограмм. 1 килограмм. Алып чыгабыз десе, эмесинде жазып беребиз. 1 килограммды деле сатып алса, анан кайра келип, мисалы, жарым жыл, 1 жылдан кийин кайра келип сатам десе, кайра эле аласыңар, Ошо курс менен ала бересиз. Текшерип алып туруп ала бересиңер. Эгерде анализаторубуз бар, тетиги. Ошону жаңы алып келдик, аппарат. Ачылгандан баштап канча суммага алтын саттыңар? 50 миллион саттык. 50 миллионго саттык, где-то 3 миллиондон көп таза киреше алдык. Таза киреше. 1 ай болду ачылганыңарга. 1 ай болду. 1 айда 50 миллион, 3 миллион таза киреше. Значит, дагы көбөйсө 12 айда канча аласыңар ошондо? 50-60 миллион таза киреше алат десеңер. Эсиңерде мен баягы 2 жыл мурун Улуттук банкка ушундай кылып саткыла дегенде алар чыгарып, анан көп сата албай коюшканда анткени паспорт менен деп койгон. Азыр силерде паспорт жок эле сатасыңар да. Каалаган жарандар келип эле сатып ала берсе болот эле, каалаган көлөмдө. Чет өлкөлүк жарандарчы? Чет өлкөлүк жарандар деле алып атабы? Алар сатып алса, мисалы, өз өлкөсүнө, мисалы, кошуна өлкөлөр алып кетебиз десе, свободно чыгарып кетеби, эркин чыгарып кетеби, же бажы немене төлөш керек? Ограничение жок. Анткени даяр издейли да, туурабы? Ооба, издейли. Анан бирок баары бир кайрылып койдук, өкмөткө бир иретин жасап бериңиздер депчи. А так ограничение жок экен. Ограничение жок экен. Жок болуш керек да өзү. Себеби дегенде биз баары бир эле чогулган алтынды, өлкөдөн чогулган алтынды Улуттук банк жесиндер кыргыз алтын сатып алып тургандан баары бир чет өлкөгө алып барып сатып келип атат. Андан көрө бул ичине кымбатыраак кетет. Биржадан өйдөлөп кетет, туурабы мындай? А биз дүйнөлүк биржага апарсак, мындан арзан сатабыз да граммын, мисалы, туурабы? Ооба, 3% арзан болот. 3% арзан болот. 3% жанагы. Ошон үчүн чектөө белгиле да, чектөө белгиле ошон үчүн. Мисалы, ошол 2 жыл мурун азыр алтын көтөрүлүп атат да, эми алтын түшпөйт да көтөрүлө берет. 2 жыл мурун 1 килограмм алтын сатып алып койгондо, мисалы, биздин бай жараныбыз. 2 жылда канча үстүнө кошулду ушу 1 килограмм алтынга? Канча таза киреше таап курс менен сатылып 2 жыл мурун 22 жылда алтын алып койгондо 2 миллион 889 миң, же болбосо 34 миң доллар үстүнө пайда көрмөк. 34 миң 1 килограмм. 1 килограммдан эле 34 миң доллар. Мына эми ошол үчүн биздин баягы мыйзамды да кабыл алып бердик делек. Байлардын баягы легализация боюнча азыр 31 декабрга чейин узартып койдук эми баары легализация кылып алсын деп. Ошолорго айтышыңар керек. Мына эгерде 1 килограмм алтынды 2 жыл мурун алып койгонуңарда 34 миң доллар жөн эле үйдө жатып эле. Үйүңөрдө сейфте жатып эле 34 миң доллар үстүнө кошулуп калмак деп мисалы. Bir kvartira экен. Bir kvartira. Bizde baylar көп da. Baylar көп. Алар 1 килограмм албайт, 10 килограмм алат, 100 килограмм алчылар бар мисалы. Алып эле жөн эле үйүнө сактап койсо, мисалы, доллар менен, сом менен, валюта менен кармабай, алтын менен кармаса, пайда тапмак экен да. Жана бул 96-жылдан баштап алтындын динамикасын алдым. Көрүңүз, өзү үле келет. Өзү үле келет. Бир аз токтойт. Мындан да өсөт. Анткени дүйнөдө алтындын эмеси талабы көп да. Күндөн күнгө көбөйүп атпайбы? Потребность. Ошон үчүн талап болгон сайын өсө баштайт. Алтындын кору жалпы дүйнөнү алганда улам-улам гендер азайып атат. Алтындын талабы болсо, суроо талап көбөйүп атат тескерисинче. Жерде мына баарын анализ кылып көрдүк. 1 килограммдан 34 миң доллар болсо, мисалы 100 грамм алып койсо, 3400 доллар жөн эле. Үстүнө кошпой, үйдө жатып эле.
Акчаларың болса, ячейкаларда, чет өлкөлөрдө анан үйдө кармап жатат, туурабы? Валюта менен. Алтын менен кармаса, алтын да өзүбүздүн ичибизде калат, Кыргызстандын ичинде и баасы да өсөт. Пайда берет да. 2022-жылы 4.429.000 экен болгон да, жетилүү. Азыр 23-жылы 5.384, азыр 7 миллион болчу. Акыркы бир жылда аябай өстү. Жакшы, ийгилик. Жакшы иштегиле, сак болгула. Ким кайтара атат биякта эмгидүү? Бу жерде эмгидүү тигил жерде отурат. Анан кыскача тигил жерден киргенде бул жерден камерада көрүнөт. Анан ал сотрудник киргизет. Бир кишини киргизбейт. Бир киши бул жерге киргенде эшик жабылат. Ал кирип соода кылып кетмейинче башка эч ким кирбейт. Күтүп турат. Күтүп турат. Эч ким көрбөш керек, ким канча алып атканын. Ал алып кетет. Тиги накатке чыгат, бияк жабылат, ал арчып кеткенден кийин анан кийинкиси кирет. Ошондой система кылдык бизче. Туура. Бири-бирин көрбөсүн Сак болуш керек. Анан эмгидин сотрудниги бу жерде отурат. Камера менен эметилген. Анан бул жерде заведующий магазин үстүп отурат. Бул дагы дополнительно жардам берип турат. Камера бул жерге да чыккан. Бул жерге кичине немерек болсо бул жардам берип, жана крупный партия алганда неметкенде жардам берип өзү. Тиги жерде болсо информационный табло келип кантип сатып алат, таанышып алса болот. Жакшы. Жакшы, ийгилик анда.